Assalamu алейкум достор. Бүгүн биз зебра пирогун жасайбыз. Алгач каналга катталып, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Таза кургак идишибизге жумуртканы салып, миксердин же болбосо билинчиктин жардамында жакшылап аралаштырабыз. Аз-аздан шекерди салып, аны дагы агарганча аралаштырабыз. Жылуу сүт, өсүмдүк майын кошуп, дагы да аралаштырабыз. Унду разрыхлителди ванилинди электен өткөрүп, бир массага келгенче аралаштырабыз. Даяр болгон массабызды экиге бөлүп, бирөөсүнө 3 аш кашык какао кошуп аралаштырабыз. Форманы майлап, видеодогудай кылып формага куюп чыгабыз. Зубочистканын жардамы менен өзүңүздөр каалагандай кылып кооздосоңуздар болот. 180 градуста 35-40 мүнөт аралыкта бышырып алабыз. Видео жаккан болсо лайк, комментарий калтырып коюңуздар. Чоң рахмат.